Тагдырдын эрежеси. Тагдырдын 16 эрежеси бар экен. Ким ойлоп тапканы белгисиз. Бирок муну бир окуган ар бир адам туура экенине ынанат да, жашоосунда бул эрежелерди так карманууга аракет кыла баштайт. Бардык нерсенин башталышы боштук сыяктуу, бирок аны кандай жана эмне менен толтуруу өзүнө байланыштуу. Каалаган нерсеңе жетүү үчүн бир гана каалоо жана кыялдануу жетиштүү эмес. Чечимди кабыл алсаң гана мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Жашоодо багытыңды өзгөртөм десең бир азга токтоп тур. Андан кийин гана каалаган жолуңду тандап кыймылды баштоо керек. Турмушта ар бир кылынган ишке жооп берүүчү убакыт келет. Эгерде сиз дайыма бир иш баштагандан, ката кетиргенден корксоңуз, анда шек күмөнсүз чоң ката кетирип жаткан болосуз. Эмнени көп ойлонсоңуз, ошол нерсени өзүңүзгө тартасыз. Кала берсе жашооңуздагы адамдарды да өзүңүз тартканыңызды биле жүрүңүз. Эгерде алдыңызга коюлган максатка жетүүгө көзүңүз жетпесе, башка максат коюп, ага жетүүгө бел байлаңыз. Качан гана максатыңызга жеткен соң, биринчи максатыңызга кайра кайрылып келиңиз. Убактынчалык кумарланууларга азгырылуу жашоодо оңдолгус катага жол берип жаткандын белгиси. Кудайдан эч нерсе сурабасаңыз, ал эч нерсе бербейт. Андан сырткары анык эмес нерсени сурасаңыз да аткарылбайт. Эң башкысы, сиздин сурай турганыңыз так жана анык болуу керек. Өзгөрүүгө аракет кылсаңыз, пассивдүү болуудан баш тартыңыз. Адам жашоосундагы чечиле турган ишти убагында чечпесе, жашоо ага ошол тапшырманы чечүү үчүн кайра жиберет. Жашоодо дайыма тандоолор болуп турат, андан сырткары мүмкүнчүлүктөр да берилет. Бирөөнү тандасаңыз, экинчисин жоготосуз. Адам дайыма жашоосун өзгөртүүгө аракет кылат, бирок ага калыптанып калган стереотиптер адатта тоскоолдук кылып турат. Ошондуктан өзгөрүү аябай жай болгондуктан адамдын жан дүйнөсү оорукчан болуп калат. Өзүңүздү кандай болсоңуз ошондой боюнча кабыл алыңыз. Мына ошондо кыжаалатчылык, толкундануу, комплекс сыяктуу терс мүнөздөр жоголот. Негизи жашоо нейтралдуу эле, болгону биз өзүбүз аны татаалдаштырып алабыз. Ошондуктан реалдуу жашоого дайыма позитивдүү караганга аракет кылыңыз. Ошондо бактылуу жашоого айланат. Эч качан айланадагы адамдардын ойлоруна, сөздөрүнө байланып калбаңыз. Бардык адамга жакшы адам болуп көрүнүү бул фантастика.